Бишкекте саат 18. Акын келет, сөздү кыштай кынаган, төкмө келет, кеп кербенин чубаган, дастанчылар келет, мукам добуштуу, даңазалуу, баба салтын улаган. Түз эфирде таркат далай убара, серепчилер баасын берет бугада, таланттарды талпынышып келаткан таймаштырат Кундуз менен Мунара. Сиздер күткөн таланттар таймашы кайрадан ободо. Улуулардын жолун улообу дагы, учкул ойго, уңку кепке туналы, учур чакты, келечекти, эртеңди төк макындар таймашынан уат. Арбаңыздар ардактуу радио кырмандар, Кыргыз радиосунун толкунунда таланттар таймашы башталды. Микрофондо Мунара Алимжан кызы. Ал эми бүгүн таймашка келген таланттарды тааныштыра турган болсок, алар Чыңгыз Кожошов жана Кубат Тукешев. Саламатсыздарбы жигиттер? Арыбаңыздар, кутмандуу кечиңиздер менен. Маанай жакшыбы? Кудайга шүгүр, маанай. Саламатчылык кушак болсун, сонун маанай 5 жакшы. Ооба, ардактуу радио кырмандар, мына ошол жакшы маанай менен сиздерге жакшы айтыш курууга даярданып, камданып келген таланттарды колдоп коштоп, биз менен бирге болуңуздар. Бизди Facebook баракчабыз аркылуу көрүп жана Кыргыз радиосу аркылуу угуп жаткан угармандарыбыздын баарына дагы бир жолу салам айтуу менен, эмесе биз бүгүнкү таймашты баштайбыз. Бүгүн дагы акындарыбыз азыр алгач эле чуу дегенде алым сабак менен тема айтышат. Мына ошол темадан кийин термесенаторлорду аткарышат, анан эркин айтыш. Ал эми ушул таймаштын демөөрчүсү Көй Кашка коомдук бирикмеси экендигин дагы айтып өтөлү. Ушул Көй Кашканын жалпы жигиттерине ыраазычылык билдиребиз. Даярдыктар таймашка тап кандай айтышка? Эми качканда Кудай дейт, Кууганда Кудай дейт. Таймаш деген таймаш, мыктысы чыгыш керек, сөздүн жарышы. Азыраак көпчүлүктө айтылып жүрөт. Элмирбек агабыз айткандай, айтыш деген эки акындын баарлашуусу деп жүрбөй, бир тескей айтып жүрөт. Айтыш бул маданияттын урушу деп. Тамашалуу деп айтып жүрөт. Анын сыңарындай айтыш эми болгон өнөрүбүздү өргө чаап, андан ары сүйрөп төргө чаап. Анда маданияттуу урушуп көрүңүздөр, Маданияттуу биринчи раундду баштайлыбы? Ооба, негизи ат жүгүрөт, ат эмес тап жүгүрөт, таптан мурун бак жүгүрөт дейт. Баягы сөз кербени го, кээде баягы мындай даярданбасаң деле кээде ушундай сөз келип, ушундай учур болуп калат экен, баягы төгүлүп чачылып турасың. Кээде баягы даярданып ойлонуп барсаң дагы кээде чыкпай калып, баягы ауралар башка болуп калат го. Ошол сыңарындай кээде сөз кербени өйдө кээде ылдый боло берет экен. Бүгүн болсо баягы негизи радиодо айтыш кичине бир аз кыйыныраак го. Эл болбосо сүрөп турбаса, колубуздан келишинче, өнөрүбүздүн келишинче баягы кырдап беребиз бүгүн буюрса. Бирок бир топ эле ушул студияга деле көнөтүштүңүздөр окшойт, Бирок анысы деле бар. Баштагы эфирлерге, мисалы алгачкы таймаштарга катышып жатканда салыштырмалуу өзгөрүү болсо керек. Бирок канча дагы элдин сүрөөсү болсо, ошончолук баягы төрт аягы тыбырайт дегендей, тиги тулпар дагы ошол сыңарындай биз дагы эл сүрөп колдоп турса, ан сайын төгүлүп, ан сайын чачылып ырдап бересиң да. Баягы дубалдын ичинде баягы ырдашып бир аз башкараак. Бирок көнөтүштүк. Баягы сиздер көрбөй укпаганыңыздар гана болбосо, радионун арчагында эл сүрөп эле турат. Сиздер ошону элестетип, бизди угуп жатат, көрүп жатат деп, азыр ага кошумча Facebook аркылуу дагы көргөн көрөрмандарыбыз бар экендигин эстейли дагы. Анан элге ырдап аткандай эле эргип бүгүн маданияттуу айтышыңыздар анда. Тиги Саякбай атабыз дагы ушундай запись кылганда жалгыз манас айтпай койчу экен деп угабыз да. Баягы атайын элди алып келип отургузуп студияга, анан мана Саякбай атабыз манас айтчу экен да. Ушинтип запись кылган жери бар экен. Эскермедим. Бул дагы баягы өнөр поско эл угуп сүрөп турбаса чыкпай да калышы мүмкүн. Ошондуктан азыр мен бул жактагы кесиптештерим баарын чакырып келейин анда. Батыр айт экен. Кырдамак экен, Кыктырдын бир жамаатынын жарымы
запись кылып алгыла. Көкеме бир эргүү тартып бериңиздер деп бир чакыралы. Анда сиз жаргы чакырып ырдап баштап бериңиз, ошол неме элди чакырыпчы, кубат келди депчи. Жарайбы? Жарайт. Бирок ошентсе дагы баягы таймаштын Ооба, шартына ылайык ооба. теманы айтып коеюн, ардактуу радио каармандар. Бүгүн биз буюрса кийинки жыл шайлоо да жакындап келе жатат. Анан ошондуктан эл өкүлдөрүнө кайрылып депутат деген теманы берсек деп ойлодук. Бул эки акыныбыз эмне дээр болду экен ал жагы убакыттын иши. Оп темирип койдуңуз го деп айтыш керек. Бери биздин айылда согуштан кийинки жылдар дейт. Ал кездеги бала болсо азыр чоң аталар немеде болуп калды да. Чоң аталар болуп калды, алды кетип калды чоң аталарына дегендей. Анан бир Бектеналы деген аксакал айткан экен, бир кел талкан жебейсиңби деп айткан экен, бир оокатын жасап алайын деген го. Десе айтат дейт, алдагы балелүү талканыңды жебейм деп. Анан сыңарындай бул балелүү тема болуп калды окшойт. Эми өзүңүздөр жогоруда айтпадыңыздарбы, баягы маданияттуу урушабыз депчи акындардын. Анан ошол маданияттуу айтасыздар. Туура эле айтып атасыз, негизи биздин көрөрмандарды алар тартып алышты. Эми бир саяктыгыңды кыл, эми бир кайра тартып имерип келели. Ким баштайт? Кубатпы же Чыңгызбы? Айырмасы жок, баштайбыз. Чыңгыз баштады анда. Депутат дейсиz ким өзү, мунун кандай болот мүнөзү? Депутаттын кандай чикемең окшошуп кетет бир өзү. Кайра Чыңгыз жооп берет. Ой алып келип мага чаптайсың, сенин кебиңдин кайда жүйөсү? Анда кубат. Депутат менен чикемдин окшошуп кетет тирөөсү. Окшошсоң андан айтып бер, алардын кай жерден экен күнөөсү? Депутаттардын негизи чоң болот экен билөөсү. Ал депутат дегениң бизге окшоп жүрбөйт жөнөкөй, алар элита болуп түнөөчү. Жакындап шайлоо келатат, байке партия болот тиреши. Көрүп жүрбүз биз дагы 30 жылдан бери карай опур топур күрөшү. О калкым депутат деп биле бер, эгерде майлуу болсо сүрөсүң. Айтканыңа карасаң, сенин депутат болчу өңүң бар. Ошондой го. Деп айтып калдыңыз, сизде депутат болчу жөнүң бар. Коюнуп бутка тура алсам, болбоскон ага не чара, болгонго деле көнүм бар. Байке бутуңа качан турасың? Сиздин депутат болчу шегим бар. Рас айттың кубатым, менден көрө бул сенин аркы берки секирип бола калчу эбиң бар. Бателе байке байысың, анкени макмал деген гениң бар. Ага делең ишенбейм, ишенерим бир гана БШКда жээним бар. Жээниңе делең ишенбе байке, түптүү саяк элиң бар.
Eline dele işembe min sonduklarga satılat. Diyağımda zeynim var. Andan aylanıp takka konunuz, buyursa deputat bolunuz. Oy men deputat bolganda ököbüz ırtalaşıp kayçılaşpayбы jolubuz. Albatta ini bolgon soň siz menen bayke çoğubuz. Birok jolga taştap ketçileňer kalbay kalganda le somuz. Bayke jar çakırıp bereyin egerde bolsa toyuňuz. Diyağın tüzük çıktı okşoyt, erçişip katar jürölüň ra segis bolsun boyubuz. Negisi deputat bolgonda eşegi suudan ötkönsoň unutup ele galçele bizdi daň estep koýuňuz. Anday jaman oylordu tübördü menen joyuňuz. Egerden eldiň oýlaboy iş kılsaň anda ele bolot şorubuz. Hakındık degen ataktan deputattыкты çoň görsün. Kukeň oşonda ele gaýnaýt korubuz. Birok bolbogongo ne çara, gezinden aly keň bolgon deputat. O baba eken estesem Doğran atam siyaktun asıldar bolgon deputat. Eli jurtun oylogon oşondoy nakıldar bolgon deputat. Arın örgen argaçan bayke jakındar bolgon deputat. Halktın jügün götörgön negizi çığandar bolgon deputat. Uluunun estep joldorun negezi ulular bolgon deputat. Sırt düýnesün ayta albaym, jan düýnesi jarkygan sulular bolgon deputat. Deputat bolup kalsaňyz jok kodayım çökpöňüz, çoň bolsoňuz göppöňüz. Deputatlardan aldanıp kuke barokşoyda abdan öksöňüz. Akçanın barın jyýyp alıp çegara göstö ötpöňüz. Anday deleň oyum jok, biz azır önör degen çekdebiz. Elge kızmat kılsaňyz tolot okşoýt böksöbüz. Neyli ministri dele kılıçsın, uşintip komustu garmap sayratkan, ardayım el jurtuňuzdun esteňiz. Alemi kagılayın tuğandar, bulbuldun tilim basbaylı, tulpardı butka çapbaylı. Şaňşyp çykkan bürküttü, tomogosun kakbaylı. El ökül bolup kelgendir el ümitün aktaylı. Uşintip balar mikrofongo gelgende kos sülöp jatpaýby. İniňizke tiyişip sayakski variantlardı taştaylı.
Kantip tişpey koysak inime. Tik bizdi kaçırıp kurt sözü çıkpay jatpayбы. Andan özgürtüm desek өлkөнү келгилең өзүбүздөн баштайлы. Бали. Баракелде абдан сонун айтыш болду. Чындыгында депутат деген теманы абдан жакшы ачып беришти. Мына буюрса Чыңгыз Казарман районунун Тогуз районунун депутаты болот окшойт же кандай жогорку кеңештинби дароо эле оозуна сала бергени бар болсо баягы таңдайында мөөрү бар жигит го. Бирок андай деле арзубуз жок. Биз баягындай креслого барып минели микрофонго сүйлөгөндү билели деген андай деле биздин эңсөө баягындай кумарыбыз деле жок. Ал Кудайдын берген өнөрү, элдин берген батасы, алкоосу, анан ушундай анан кубат шайлап атса боло беребиз да. Негизи тартылып жүрсөк ошол артып. негизи Болсок дагы өнөрдөн кийин коебуз. мен жолдуу адаммын негизичи баягы. Батанды жакшы көрөсүз. Батандагы негизи айткандай кээде болуп Дегени дегендей. Негизи чын айылда бир жолу бизде Жумадил деген саяпкер бар да. Көптөн бери эле таптап жүргөн тай эме кунаналар болчу. Анан чыкпайт анан өткөндө бир барып минип койгом. Минсем ошондо чабылып башпай калыптыр да. Ошондо мен депутат болуш үчүн бүгүн сени көтөрдүм. Көтөрүшүбүз керек экен байда. Эми кандай да болсо биз өнөрдө чогуу жүргөндөн кийин баягы жамакташ табакташ болгондон кийин биз өнөрдө дагы өмүрдө дагы бирибизди көтөрүшкөн жигиттербиз, көтөрүшкөн балдарбыз деп ойлойм. Чыңгыз депутат болуу үчүн Кубат добушун берсин. Ал эми бүгүн болсо Кубатка ыраазычылык иретинде Чыңгыз элден топтогон добушун упайларын баарын Кубатка аударсын дейлиби? Ошондой содасы менен боло турган биз шайлоого барбай ак коеюн деп мындай шайлоого Кайттыңызбы? Шайлоодон баш тартыш керек мындай. Мен шайлоонун тиги борбордук шайлоо комитетинин ошондо мунарада чечимин жокко чыгарып тааныбайм деп билдирем анда. Тамаша кеп албетте. Ардактуу радио каармандар, мына ушундай кызыктуу эфирде сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп жаткан биздин төкмө акындарыбыз Чыңгыз Кожошов жана Кубат Тугешев бүгүнкү таланттар таймашында айтыш куруп жаткан учуру жогоруда биринчи турдун шарты боюнча алым сабак айтышты. Депутат деген темада абдан жакшы болду. Жыйынтыгында эме Чыңгызды депутат кылып алдык. Эми буюрса мындан аркы жүрүштү кайрадан уланта беребиз. Экинчи тур Мен баштайлы. Мен депутаттардан баштайлыбы? Жок, Чыңгыз байке эми агадан биринчи ат чыгарбайт экен, баары бир эми. Кыргыз улуусун сыйлаган. Анан калса жогорку кеңештин депутаты болот. Тең упай алкылгандар улуусуна берет атпайбы ошол сыйлаган. Мына мен кесиптештеримди да чакырдым эми келип булар айтыш угат. Ал учурда Чыңгыз терме сенаторлордон аткарып берет. Эми Кукем Эрги ырдаңыз көпчүлүк боло баштадык. Парламентке жол бошотуп берип депутат кылды. Эми айтышта конкурста дагы жол бошотуп улам баштатам деп турат. Иниси бар, нырысы бар дегендей Кукем жол бошотуп берип аткандан кийин жолду билген жигитти сунган колдун сукпай биз кадимки жалкаратабыз Ысмайыл Борончуев атабыздын эмгекке үйрөт балаңды деген жакшы бир турмушунан алынган чыгармасы бар экен. Ошону аткарып жүрөбүз. Биздин заманга качанда болсо бул баягы азыркы тил менен айтканда маанисин жоготпойт, актуалдуулугун жоготпойт. Ошону эп көрсөңүздөр аткарып берели. Ballarına baylana da teninin talabı Gülüp berse talpanıp gün tiygen todoy kavağı Adam tügül ayvanda ardaktay billet balana Buyruğun öskön ballar var bular görkelep kalgandar Anın özüne tiyet zalalı ertenki günü bürügü Oşon genatı bulut adağın uy Erkeletsen erkelet bürök emgeken üret balаңды
Emgeksiz adam o görбөйт, en atasız törölбөйт, ушуң айланып көрсөң аламды. Мурункулар түшүнбөй, момун деп жүрчү жаманда. Өксүзсөң бала кезинен, ал ошоң өлгүчөң өтөт караңгың ой. Eştüp ala jetilseň en atany garatbayt, kırsıkta kırkıp toktotуп kıran kuştay o çabıttayt. Javulap öskön maypul puç, jalkı balaň jarıtbayt. Kuymak jep jürüp çoňoýgun, kurusun kursagıň açsaň arıktayt uy. Ушуң үмүт кылган тайыңдың үйрөтүп алып сайга чап, аттабай өтсөң арыктан айлантып келип кайра чап. Аның адис болуп жер таныйт, балаңды бекем кармасаң башы бышы эл таныйт. Өмүрдүн татал жолдорун ал ошоң өзүң менен тең таныйт уй. Bolboso jaralып ушул дүйнөгө жалгыз өзүңө келгендей, калган элдин барысы капталынан тең келбей. Жолдошсуну сүйдөсөң жооптон такыр неме жок, көңдөй өскөндөр деме көпөлөктөй оң акыл жок. Эл журтту көскөң илбеген, оңой орой болуп сүйлөгөн. Эби келсе күрсүлдөбен атасын тилдеген. Сөзү суук жонөккө, ушу зөкүрлөр чыгат эркелет уй. Anan uykudan gözün açpagan, umtuluğun alga baspagan, emele bütür jumuştuğun endigi jılgan o taşlagan. Emgek kayna vel jaynap, aşığı vandagsa anda jok. Koştop жүрүп enesi kolu menen jegizgen, kol tigizbey böpölövanın jetiге çeyin emisken. Anan 30'ka çıksa jaşmın dep, oğuzun açat bakkın dep, 40'ka çıksa güygüzöt menemi güydön güçtön kayttın dep. Yaşından jaman üyrөнгөн, jatıp içip gün görgön, uşu jalkolor çıgat derkenen, kesirtip aksatkan, egebiңдin ukpay kakşatkan, uşuңdu kejirler çıgat jalkododuy. Gebir erken öskönдөр uşuň emgek kılsaň oňolot. Erkelik degen kıyalı ekele günde jogolot. Bolboso jok barıňa karabay, jorugu japjaş baladay. Aytkanyň kılıp berbesiň seniň atene dep sanabay. Tap bergen kiyimiň taptakıragan o jarabay. Tarınıp kalsa taptırбай, oğrulu kılat kişiniň oy sanasız jatkırbay. Alaryň okup bilim albasa, çeň armiýaga barbasa, anday balaň gurusun, al özüň asılıp turgan kalbasaň uy. Degen eken atabыз. Баракелде, мына жалкоолорду сооруга чапкандай эле болду окшойт, эгер түшүнсө. Эми Исмаил атабыз өзү совет орунда чыгармачылык өмүр өткөн киши да. Ошол дордогу жалпы коомдогу ураанды алып, анын ичинде турмушта болуп аткан баягы акындык жүрөгү менен туюп сезип, биздин заманга дагы шайкеш болуп кеткен темаларда ошону элге алып чыккан. Күн өтсө да күчүн жоготпогон мына ушундай керемет терме санат ырлардан аткарып берип олтурган бүгүнкү таланттар таймашынын акындары Чыңгыз Кожошев жана Кубат Тукешев. Кубат, сизде кезек. Мен өзү баягы чекен мурда бетти баягы кичине шаңдуу кылып тамашалуу бир ырдасамбы же токомдун дагы бир термелерин ырдасамбы деп ойлонуп калдым. Кандай кылсам бир каарлык ырдап берсемби же Исмаил Борончиевдин карылыгын. Жок, Токтогулдун карылыгын. Тандоо сиздики? Анда мен кичине тамаша кылып каарлыкты ырдап берейин. Буга чейин деле ырдап, бирок өткөндө ырдап кеткем. Андай көп болду. Аны мында да ырдап берейин. Баягы током кайран киши баарыбыз эле Төкмакын катары тааныйбыз да. Бирок Токтогул өзү баягы уста болгон, комузун өзү чапкан, а киши күүчү болгон, комузчу болгон, дастанчы, дастандарды мыкты аткарган киши болгон, өзү да балбан киши болгон, улакка түшүп баягы баатыр киши, баягы балбан болгон үчүн кайра Сибирден бери жөгөлдү да кайран киши. Анан кайран киши
60'tan ашып 70'ке барып калган чагында, анча мынча карып калган чагында карлык деп бир чети эскерип, бир чети кейбирдаган ыр бар экен. Ошондон карлыкты ырдап берейин. Акындар айтмакчы, ар бир үйдө кары бар, көп жашасын каарылар, карыны сыйлап ал эртең картаясыңар барыңар дегендей. Кудай таалам баарыбызга бактылуу карлык насип кылсын деп токомдун карлыгын ырдап берейин. Баягы ырдаганда бутумду монтуп алып, анан токомдун образына кирип ырдайм баягы. Балдарым деген жерим бар. Ошондо атоо деп коелу. Оо деп коелу. Макул. Аймали ата деп турат. Мени токомдой көрүп сүрөп тургула. Анда током баштады. Кайран током мынтип ырдачкан карлыкты. Vale. Керемет. Ergip bir gesten ergip bir gana çertkene top tolu ekte sakala garıp men bugün esiz bir jaştın joktodum itelgine kuştay gülgün jaş estesem ekinçeleg elbet okşodum Bilgeste kayrıp bir gana çertkene top Kara sakalak bolup men bugün kayran bir jaştın joktodum Karçıgane kuştay gülgün jaş kaygırsam gayrılıp bir gelbet okşodum Anda jaş balan eleme balpaygan Timelen ak gebezde dan kaygan Ar türkün sulu kız gelin ardağım tokum geldi dep Timelen alıstan şan kaygan Andağına jaştım biri jok azır aksakal bolduk kartaygan Azır karıp kalgan uagım baldarım kıla bir turgan işim jok Narın tartıp et gelse çaynay turgan dişim jok Narı jatey degen kişi var osol bir jat degen kişim jok Altın jaştım barında tümelene güygene şamelem Adırdale gırcını talelem Arı tur dese bol boston bilen asılıp kalçu balalem Altın jaştık yetkenden adırdan ottop mal boldum Ağala sakal çal boldum Ak jibek giygen sulunun altımıştan biri jok Atıgül alganım tappay zar boldum Bir gezekti karasam ey baldarım gerüdele gırçine talelem Kız gelindin canında timele göp süylegen o balalem Bul gezekti karasam gerüden ottop mal boldum Gevimdi tappay dal boldum gemşeygen karı çal boldum Kız gelindi mınday koy kapıray gempirim tappay zar boldum Handan ekeli tilime söylesin Ekeli tilim ezecek hazır eskirgen dabuş hengündesin Yesilin tokan göz ötsün eskirip barıp kim görü toşan eğilecek baskan emrüzesin Elimden geçsem meyliçi bir erkinden elim güldesine Anda kızıl bir dilime söylesin Kızıl dilim ezecek
азыр комуска добуш өңүндөсүн. Кайран токон көз өтсө кайгырып барып ким көрөт ошо карачым баскан өмүрзөсүн. Калкымдан кетсем мейличи, бирок калдайган журтум гүлдөсүн. Кыргыздан кетсем мейличи, бирок кылымга эле журтум гүлдөсүн. Эй, Вали. Баракелде. Бул кол чабуулар эгер азыр айтыш залында элдин алдында болсок мындан дагы дүркүрөгөн жандуу кол чабуулар болот эле. Бул жака келген смстерди жаңырталы. Саламатсыздарбы менин сүйүктүү балдарым, биз телефондон көрүп сыймыктанып кол эмес столду чапкылап кыйкырып сүрөп жатабыз дейт. Ай Мунара, бизди чакырып албайсыңбы дейт, залды жаңыртып турат элек дейт. Келечек көрсөтөт депутат силердей эле адам болчу, келечектин акындары болгула, силердин атыңар тарыхта калат деп Какей апабыз смс билдирүүсүн жазган. Чыгармачылык ийгилик силерге, Кыргыз радиосуна, анын ичине Мунарага ыраазычылык дейт. Эки балама тең добушумду берем, эмнени кааласаңар Алла колдосун, мени да чакырчы Мунара дейт. Эмкиде дейт. Жарайт. Апабызга ыраазычылык билдиребиз. Апа айтыш өнөрүн сүйгөн акындарды абдан сүйгөн ошол кетмен төбө жергесинен, Токтогул атабыздын жеркесинен Какей апабыз дайыма ошо айтыштан калбайт апабыз. Дайыма ошо батасын берип, батасын менен агартып көгөртүп айтыштын айныгыс туруктуу көрмандары. Эмесе азыр биз 3-чү турга кезек берели, элдин кумарын жазалы. Азыр бир топ көрүүчүлөрүбүз бизди Facebook'тан карап отурган экен. Булар демек айтышты эңсе олтурат. Сиздерге кайрадан эркин айтыш кезегин беребиз. Көксөгөн суусаган элдин бир черин жазыңыздарчы. Келиңиз байке. Агасына мурда ат сугарбай кайра эле чын кызга кезек берди. Исмаил атабыздын термесин ырдап калбадыкпы? Согуш жылдарында Исмаил атабыз талаада иштеп калган экен, анан деп айтат да, анан жанагы нан жок дейт, жарма дейт. Анан ушинтип жанагы кол чанаштагы жарманы иче келгенде эле улуулата ичет дейт. Нан жок да, анан иче келгенде жарманын суюгун улуулар ичип калат дейт. Нан жок, талкандандай сезилип турган кез экен. Анан түбүндөгүсүн кичиси ичет дейт. Анан олус айткан таятаңдар кичиси эле болуп калбай деп. Сыңарындай. Багы айтат эмеспи, жол баштоо оңой, бирок сөз баштоо кыйын депчи. Эми кыйын болсо да айла жок. Сизди бирөө эрте туул деген жок дегендей. Жак. Баягы аттан жылсак дагы салттан жыл кылбайбыз. Улуулук ордубузду билебиз. Кыла берсе минилерге жол баштап туралы, бизге дагы агалар жол баштап келатат. Ар кимибиз өзүбүздүн эфирге бизди чакырып, эргитип мында батырып. Көрбөсөк дагы сезебиз, көпчүлүк ар жакта сүрөп атат бакырып. Сүрөгөн сайын угарман, бизде көдөндөн эргүң атылып. Кармамак элек аларды неге көкүрөктө жашырып. Эл туйса биздин ырларды, эл билсе биздин сырларды. Айтканга неге болбосун, ак калпак кыргыз элинде мынан акындык тилде жыр калды. Айтсын деп элдин турмушун, жараткан Кудай кудурет. Энчи кылып биздерге ушул өнөрдүн арнап сунганды. Жанара өзүң айткандай, тулпарды тулпар көргөндө төрт аягы тыбырайт. Чеченди чечен көргөндө оозу мурду кымырайт. Бизге эфирди берди 1 саат, убакыт тынбай зымырайт. Сендей чеченди көрсөм мен дагы айта салсам деп бирдемең эч жүрөгүм чымырайт.
Жашыңда чықтың танылып, өзің айтып кеткендей, бақтылы жігіт екенсің, бағыңа көп атақ тұрды қабылып. Оозуңан шекер ырларың, ой, ушуң уматтың елген ағылып. Кел атқан жолың ақ болды, қалған жоқсың о жаңылып. Бүгін эфирде маға туш болдың, эфирде маға құт болдың. Мына мұнараңға жем жұптаптыр, қайрадан амаға қабылып. Анда тыңдаған болса көрерман, біз қызықтың айтыш о құрбасақ, ел құмарын қандырып ергі вырдап тұрбасақ, ақындықтан не пайда, бұйарман болып албасақ, бір бізге күйбесек жақындықтан не пайда, адамгерчілік қылбасақ аласылдықтан о не пайда, айтор кишичилигің жоқ болса, бұл өмір екен бейпайда, бірақ сен андай жігіт емессің, хабарың жақшы білебіз, қатарлаш болып жүрөбүз. Жылыда маймыл екен го, кейде маймылдай болған бөбөгім түріне қарап күлөбүз. Бірақ түркін екен өнерің ошол жағын сүйөбүз. Тасири болот дечеле, кейде жыл менен айдың күндөрдүн. Мен да кубаттай болгон инимдин куудулдугу бар элең, ошону байкап о билгенмин. Ақын деген ошондой, құлағы дайым сақ болот, тили дайым тақ болот, аңдып жүрөт бир нерсе. Мен ошол жагын илгенмин. Кезеген ошол качырбай кармасам деп жүрөмүн, кукемден андай ирменмин. Мунун жылы маймыл деп айтат, кээден өзү да чапчаң шамдагай. Кыймылдап турат баймабай. Кээде чыгарып ийесиң колуңдан, жакшылап тутпасаң аны кармамай. Кээде маймылга окшошуп ойт берип кетет бу киши, жолуң ошондой алдамай. Айтор адамгерчилиги дагы бар. Жана тамашалап айткандай, бала кыял маймылдай ойноп кетпе жагы бар. Тааныбагандар болбосо акын кубат дегендин кээде маймылга окшошуп маңроорок болсоңуз алдап кетет бул жаң, ал жагында кабыл ал. Айтылып жүрөт кептери, кээ бирөө эстеп жүрөт го болсоң эгер эстери. Табияттын адамга таасири болот экен деп, кукемдин жүргөн турганы ошол айтылган, ошол кептерди таасымдап турат бекемдеп. Кукем бийикти көздөй умтулат, далайлар жүрөт артында. Кандай болсо да кукемге өйдөлөсөң өйдөлөп, артылана кууп жетем деп. Эмне деп салды, эмне кандай кылабыз? Байке жылыңыз ким эле? Неле? Акула. Балык. Акула деп ырдай өйрөткөнбүз. Анда кубат керек. Акуламын деп коят, байке сен жөнөкөйлеп балыксың. Жортуп жүргөн деңизди балыкты жогору баалап алыпсың. Öyle. Hayvanat жакты билбеймин, бирок адам жактан карачы мен үчүн байке жарыксың. Ал эми кагылайым байке бай, маймыл 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 дейт, маймыл кирген окшойт түшүңө. Албетте ини болгон соң сиздин олтурайын түшүнө. Маймыл деген туугандар бул адамга окшош экен кичине. Ал балыкты билебиз, жүрө берет эмеспиң аквариумдун ичинде. Öyle. Албетте маймыл деп айтып олтурсаң, маймылдын шамдагайлыгы менде бар, шайырлыгы менде бар, чапчаңдыгы менде бар. Адамдарды күлдүргөн, кедең адамдар менен бир жүргөн, ал жагы да менде бар. Кагылайын байке бай, маймыл деп айтып олтурган оозуңузда терме бар. Ал эми балык 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 дейт байкем, балык болуш эмне бар? Балыктын кээде оозу буулуп, байке буулуп калган сенде бар. Ал эми кагылайын байке бай, карегиңе карегим,
бүгүн чагайым данегин. Menden ulu bolgon soň bayken önörden koңşu daregim. Бүгүн казаныма куруйунай калкым казармандын фарели. Анда Чыңгыз жооп берет. Казармандын форели. Boyokçu boyoyt dep koysa sakalın koşup boyodu. Torjaysam tüşüp berüde bolo tokşoytu joloňu. Balıktın aytın rastap rast balıkta yazık bolobu. Bakıldak maymıldan göre hazık bolgon adamga balıktın abası jogoru. Баракелде. Kuke balıktar süyet terendi. Balıktar süyse terendi balık o deniz kenenbi. Balık beret paydasın, amaymıldın berer paydasın adamzatka belembi. Oğut düğününün tüştük çağında maymıldı baykap görövüz. Adamdın tınçın alışat. Bakşakka cana çatırga çıgıp alıp jarışat. Oy adamzatka tosko olduk jalpısınan kılışıp tınçın takır alışat. Maymıl degen kurusun, karılığı jetse da jaş balagan öňdönüp, alar kaljaňdap jürüp karışat. Birok maymıl dep kuken baykasam mayda gepke tüşböylü. Geptim bolat gün goyu, geptim bolat teskeyin aytar gepti tüzdöylü. Cana bir demede ayttın mı, kuruymun dep ayttın mı, juruymun dep ayttın mı? Aytor kılkandarın kaltırvay suruymun dep ayttın mı? Ras kuvat dep atın baykasam kalayın kalkan uğulgan. Aytışam degen gevre senin aldыңdan ozu bulgan. Birok men emesmin aytışta üstüme mustak su kuyup aldыңda turup juulgan. Beni farel kılıp kuruyum deyt. Akula turat aldыңda kuruyum dep gelip dalaylar üstörü kurdak bolup kurulgan. Anam maymılmın dep turasın, bayken seni butuňa kişen salbasın. Çapçaň degen bir başın, temir tordo kalbasın. Anan tentek degen karmasa, alıp barıp baykeniz zooparkka barıp salbasın. Eger şair bolsa kuvatım, maymıldığı bar bolsa, zooparkka çıkıp alıp al, tökmölügün biri taştap, zooparkka çıkıp kuvatım, önörüne jurtkan arnasın. Dep çımçılap kettim men seni, bolsun dep elge tamaşa. Gevre omoktu gepke karasa, gevre bunday hazil gepke taraza. Birok maymıl menen balık dep biz arzan gepke salbayla. Atam ras tökmölük, munun ağayın gepkeni arnayla. Angdıgan jüröt gevre, akındar mayda süyleyt dep. Biz aşan ala gepke kalbayla. Gevreň aytat jamandap, tayzırdayt akın dep. Biz oşondoy tamaşa gepken o kalbayla. Bileli sözdün o tüpkürün, bileli sözdün özögün. Özüňдөй akım var üçün ermek bolup bul geçten önörde hep bezip jönödüm. Meyli jılıň maymıl bolsa da seni men manili sezip özüňdü men seniň egizimdey görödüm. Кубат Тукешев жооп берет анда. Өчүңүз байке бар окшойт, олтурду магаң асыла. Мунараң эжем карачы бүгүн студияга чакыра.
Жеңіс менен қуатың бүгін елінен ырда чачыла. Еліне болды чачыла. Анам балық десем теріктің, акуламын деп өзіңді байкең айттың ғой сөздің ашыра. Ербейген мұрдың болбоса байкең емінеңіз акулаң. Halemi мұнарың ежем чақырып, бүгін сонун болды кечеде. Көңілімде байке бай, гөгім жоқ сізге ечеле. Мына қуаттай болған инеңіз бүгін ырдап тұрады өзеле. Анан илгері қырғыз кеп айтқан балық башынан сасыйт дечеле. Азыр ырдап тоңол тұрсақ, ырлары менен ой құрсақ, бөксө жердің үшентіп, ырлары менен толтырсақ, балық менен о маймыл деп. Бүгін тамашаңырдан салды оқшойт, қағылайым байкебіз. Емін ырдап олтырсақ, біз дағы тамаша кептен құрарбыз. Ағайым ел жұрт қолдосо, арқырап ырдап тұрарбыз, алтындан кептен сунарбыз. Жүре жүрербіз, күлкінің құрсын бүтөрбіз. Biz дағы байкек күчөрбіз, далай айтыштарға түшөрбіз. Айтқаным болды тамаша, сенікі да тамаша, менікі да тамаша. Қандай ырдайт екен деп, ел жұртым болды тараза. Мені да кешіріп қой байка байгерде, мұдыңда балсам балача. Әлеме қағылайын қалайық. Елім аман болса кен, жерім аман болса кен. Жан дүйнөбүз карачы жалаң ырларга гана толсо экен. Андан ушуну менен бүтөлү күйөрмандар тияктан колдорун чаап койсо экен. Колдорун чаап жатат деп үмүт кылалы. Чыңгыз кыска кайрып жооп берсин. Рас айттың кубатыма, кептердим болду тизмеге. Сөз деген болот ошондой бирин издеди. Айтылган сөз ошентип арт артынан улашып бири-бирин түздөдү. Анан сурооң жоопсуз калбасын, армандан ичиң жанбасын. Кээ бирөө айтып жүрүшөт, сагаң окшоп билгендер акулаңандай эмес деп. Кээ бирөө көрөт сүрөттү, кээ бирөө көрөт жүрөктү, кээ бирөө көрөт ой билекти, кээ бирөө билет тилекти. Акула десем сен кубат, сыртымды карап алдың го. Байкасаң боло кубатым, жүрөк жака катылган, ошол жалындап турган илептиңе. Эмиң аягына келген соң эмне деп кепти каалаймын. Эл үчүн эрмек болууга качанда болсо жараймын. Эригип калган кездерде эфирди мен даңго самаймын. Салтанат куруп ушинтип терме санат кеп чыкса талтанынан тараймын. Ак калпак кыргыз элим бар, акындарын өстүргөн эл журтумдун баалаймын. Элдин ичи тынч болсун, эсен болсун элимде. Кубат өзүң айткандай бейпилдик болсун о жеримде. Кубалашып ушинтип кудумдап ырдап жүрөлү, курбуң өскөн теңимде. Качанда болсоң ушинтип мунак шежем бар болсун, ушу майрамды куруп көңүлгө. Баракелде акындар, ыраазычылык билдирели. Мына ушундай жүрөгүндө деми бар, оозунда кеби бар акындар бүгүн таланттар таймашында өздөрүнүн өнөрүн тартуулашты. Өнөр таймашына келген ушул акындарыбызды колдоп коштоп СМС билдирүү калтырган угармандарыбызга жана ошондой эле жалпы бизди угуп жаткан угармандарга эми келиңиздер, бизге байланышка чыгыңыздар дейли. Телефондорду эсиңиздерге салабыз: 0705 65 66 10, 0312 39 16 10 телефон номерлерине коңгуроо кагып, кайсыл акындын айтышы сизге өзгөчө жакты, мына ошол акынга добушуңузду калтырсаңыз биз каттап алабыз. Ал эми бул добуштар таланттар таймашынын жыйынтыктоочу аз эминде сөз түрдө эл сүймөнчүлүгүнө ээ болгон акын номинациясына салымын кошот деп ишендирип өтөлү. Угармандардын добушу дагы демек четте калбайт. Саламатсызбы угарман? Саламатчылык. Кош келиңиз, атыңыз ким? Айжамал. Айжамал айым, кимге добушуңузду бересиз? Мени жакшы
Кубатты эмнедир маймылга тагып аябай Тамаша, бул айтышта достордун ушундай азил тамашасы болду. бирок мен экөөнө тең эспестен неме берсем ачып кетти эле. Упай, бар болуңуз. Байланыш жакшы болгон жок, угарманыбыз менен негизгиси упайын каттап алдык, ыраазычылык билдирели. СМС билдирүүлөрдү жаңыртабыз. Кубат Тукешев алга деп Эрнистен келген бир добуш бар. Кубатка бир добуш каттадык. Саламатсыздарбы? Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Мен Кубатты өтө сыйлайм, дайым уккум келет. Анын ырларын, айтыштарын издеп көрөм дейт. Өнөрүң мындан дагы ташкындасын, чоң акын бол, балам, добушум сага деп Бермет апабыздан келген экен. Кийинки СМС билдирүү: саламатсыздарбы Кутман, кечиңиздер менен менин добушум Кубат Байкеме деп Жумгалдан иниңиз Арслан. Мына. Угарманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жигиттер молодец, баракелде, силерге ийгилик. Дайым эле ушундай жакшы сөздөр менен ырдап жүрө бериңиздер, аман болуңуздар. Тукешке экөө тең жакшы айтышты, бирок Тукешке беребиз. Рахмат. Мына Тукеш, сиз депутат болсоңуз болчу да анткени. Кийинки угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык, келиңиз. Кутмандуу кечиңер менен. Тең болсун баарыбызга, атыңыз ким? Ой, бул мен Бишкек шаарынан Батма апаңар. Бул эки балам тең аябай сонун айтышты алтындарым. Өнөрүңөр өргө чапсын. Дайым ушундай айтыштын астында жүргүлө. Айтыш баягы эле Эстебес Турсуналиев, же болбосо Токтосун Тыныбеков же Жамирбек Үсөнбаевтар менен бүтүп калбасын. Бүткөн жок, мына кыргыздын уучу кур эмес экен, момутип жаш балдар чыгып атат. Дагы жаштар чыгып атат, айланайындар. Ушул өнөрүңөрдү таштабагыла, өнөрүңөр менен өргө чапкыла. Мен экөөнү тең жакшы сыйлаган балдар экен, бирок ушу эме добушумду Түкөшөп Кубатка берип коеюн. Рахмат, бар болуңуз. Эми биз дагы бир СМС билдирүүнү жаңыртабыз. Кыргыз радиосу жалпы ийгилик, эки балага добушумду берем деп дагы бир угарманыбыз СМС билдирүүсүн калтырган. Сизге ыраазычылык билдирели. СМС үчүн номерибизди эсиңиздерге салалы: 0552 39 16 10. Мына ушул номерга сиздер WhatsApp аркылуу кимдин айтышы сизге өзгөчө жаккан болсо, анда атын жазып жөнөтүңүз. Саламатсызбы угарман? Алло. Кутмандуу кечиңиз менен угарман, сизди угуудабыз. Мен Бишкектен Талгатан айланайм. Добушумду Кубатка берем. Кубатка. Кубаттын күбөрмандары бүгүн көп угуп жаткан экен. Иним болот экен. Жумгалга жаш чакырып келген го. Рахмат. Биз ушундайбыз, даярданып келгенбиз. Казармандыктар эмне болду? Айткан жок белеңиз. Жок, мен деги эле конкурска катышканда мындай кабар бердирип айтышка барганда эле айтам деп. Ылаң болуп кетти го ушундай. WhatsApp'тан же айтып колдоп коюңуз коштоп. Деги эле айтпайм. Ошондо Кубатты айтты деп ойлоп атасыз. Кубат эми өзү жүрүк күлүк жигит. Анын үстүнө жумгал эле супер саяктар жумулган. Угарман бар, саламатсызбы? Ошого татыктуу жигит өзү. Саламатсызбы Мунара? Саламатчылык, келиңиз. Сага чоң рахмат. Ушундай жакшылыкка биз сыйлаган, биз кыргыз эли сыйлаган жакшылыкка жаш болсо дагы акындарды чакырышыңар. Мен экөөнү тең сыйлайм. Мен Чыңгызды көптөн бери уга элек болчумун. Жакшылыкка айтып уюштуруп беришти. Кубатты мен албетте дайым кубаттап жүрөм. Анан экөөнү тең берсек болбойбу? Макул, кабыл алалы. Экөөнү тең берем мен. Бар болуңуз мына. Рахмат. Акындар көп айтасыздар го, бириң кайың, бириң тал депчи. Ансарындай ушул экөөңүздөрдү тең кыялбаган угармандар экиден добуш кабыл алуубузду суранып жатышат. Кабыл алдык. Саламатсыздарбы? Чыңгыз Азамат дейт. Чыңгыздын сөздөрү абдан маанилүү деп 199 менен аяктаган абоненттен келген СМС билдирүү. Чыңгызга добушуңузду каттадык, сизге ыраазычылык билдиребиз. Саламатсыздарбы? Менин добушум Чыңгызга дейт. Мына Чыңгыздын күбөрмандары эми уйгонду. Кийинки СМС билдирүүнү дагы жаңырталы. Чыңгызга бир добуш дейт. Бул угарманыбызга ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы угарман? Саламатсызбы Мунара? Саламатчылык. Бул Ош шаарынан Анаркан апабыз, Анаркүл апабыз. Керемет кечиңер менен үчөөңө да садак болоңдар. Мен алайрына чалатам. Миллион упай Чыңгызга.
миллион. Мына Бул аванс болсун, мен ошого татыйын. ооба, дагы бир СМС билдирүү, бул менимче Кыргызстандан эмес, Россия жергесинен угуп жаткан угармандардан добуш келди. Чыңгызга добуш дейт, колун көтөрүп жөнөткөн экен. Чыңгызга добуш каттап алдык. Ыраазычылык. Кийин дагы бир угарманыбыз жазган, 424 менен аяктаган абоненттен Чыңгызга добушумду берем дейт. Сизден дагы бир добуш каттап алдык. Мына Чыңгыздын көрмандары кечирээк койгондо окшойт. Мен эми деп турган калдым окшойт. Кийин депутат болот экен, колдоп кое берели дештиби же? Бирде мен сезип атты дейсиңби? Ошондой болду окшойт. Мына ушинтип биз угармандарга ыраазычылыгыбызды айталы. Байланышка чыккан угармандардын баарына рахмат. Дагы да угарманыбыз бар экен. Бир угарман кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келиңиз. Атыңыз ким болот? Мен Бакамбаевдин атын Кубан Туруктууганмын. Кубан мырза, бул ирет кимге добушуңузду бересиз? Мен бул ирет абдан жакшы айтыш болду. Күнө тең эле берейинчи жаштардан. Макул. Экөөнө тең биз Кубан мырзадан бирден добуш каттап алдык. Айтыңызчы, өзүңүздөргө жактыбы, акындар? ооба жакшы. Келиңиз. Негизи ар ким баягы өзүнүн өлчөмү болот го, ички баягындай өнөрүнө бастан турганына дегенде. Анан эл айтып атат, жакшы болду деп атат. Балким жакшы болгондур. Балким бирок убакыт кыска болуп калды. Мен кубатты жакты мага. Мен өзүмдү мен кандай биз ачыла албай калдыкпы же кандай болуп калды, бирок жакшы, негизинен жакшы. Бирок аябай мындай баш бармакты көрсөтүп лайк баскадай мен жеке өзүмдүн көз карашымда ошондой нерсеге чыга албай калды. Жакшы, бирок начар болгон жок, бирок лайк баскадай могу жактагы бук чыкпай калгандай болду да. Балким убакыттын кыскалыгы, балким биз кеч кызып калдыкпы, ошондой. Бирок эми көрөрмандардын пикирин сыйлашыбыз керек. Алар жакшы деп аткандан кийин демек жакшы айтышты окшойт. Бар болуңуздар. Биздин соңку мүнөттөрүбүздө дагы келген СМС билдирүүлөр бар. Чыңгызга бир добуш дейт. Сизге ыраазычылык угарман. Дагы бир СМС билдирүү. Мен экөөнө тең добушумду берем. Сонун эфир болду. Рахмат барыңарга. Кийинкиге Жамайка Изат мырзайымды чакырасыздарбы деп угарманыбыз сунуш киргизген экен. Сиздин өтүнүчүңүздү дагы биз албетте эске алабыз. Кыздарыбыз азырынча бир эс алууда. Мисалы Изат эне болуп Декретте, Жамайкада декретте. Кайра Айбаш кызы да декретте деген. Кутман кечиңиздер менен добушум Чыңгызга дейт. Чыңгызга дагы бир добуш. Демек биз Чыңгызга жалпы 11 болгон буга чейин 12, 13, 14 добуш каттадык угармандардын атынан. Ал эми Кубатка болсо 13 добуш. Мына ушинтип бүгүнкү таймаштын жыйынтыгы чыкты. Кубатка 12 добуш экен. 2 добуш артыгыраак упай топтогон Чыңгызды дагы куттуктайбыз десек, Кубатка дагы бир СМС билдирүү келген экен. Мына 13кө жетти Кубат. Өзүңүздө бар экен. Чыңгызга бир добуш дейт. Кайра Чыңгыз болбой эле 15 упайга жетти. Ушуну менен жыйынтыктайлы угармандар, сиздерге рахмат. Мына мен интернетти өчүрүп коеюн. Антпесе Шайлоо саламатта калыңыздар деп биз угармандар менен айла жок коштошобуз. Бүгүн кызыктуу эфир куруп, кызыктуу айтыш куруп берген ушул эки талантка ыраазычылык айтабыз. Бар болуңуздар. Кубат Тукешев жана Чыңгыз Кожошов болду. Кызматыңыздарда Мунара Алимжан кызы, оператор Адилет Артыкбеков жана толкун туташтыгын башкарган Акыл Молдошев болду. Кайрадан жолукканча аман болуңуздар. Рахмат.